Жашооңузду өзгөрткөн окуя. Махмуд Газнави деген падыша өткөн тарыхта. Бул жөнөкөй кийимдерин кийип алып, түнү эл менен, күндүзү дагы эл менен, ибадаты жайда, Раббысы менен дагы эл менен дагы эсептешкен адилеттүү падышалардын бири. Ал түнү байкамасман болуп, элди аралап жүрсө, уурулар план түзүп атыптыр да. Баягылар өздөрүнүн өнөрүн айтып, бирөөсү айтат экен, мен ит бакырса, ит аккелдаса, эмне деп жатканын түшүнөмүн дейт экен бирөөсү. Анан экинчиси айтат экен, мен дубалды кармап туруп, артында эмне бар сеземин дейт экен. Ал эми үчүнчүсү карап туруп, мен түнү көргөн адамымды күндүзү эстеп каламын дейт экен. Памятим өтө күчтүү деген. Анан үчүнчүсү сеземин деди. Бирөөсү иттин тилин түшүнөмүн деди. Анан караса бирөө турат, сиз кимсиз? Мен дагы силердин бирөөңөрмүн. Сенин колуңан эмне келет десе, мен ушундай талантым бар, өлүмгө кетилген адамды, башы кесиле турган адамды, сакалын эле мындай сылап койсоң жетиштүү, ал өлүмгө кетпейт дейт экен да. Анда сен эң жакшы, бизге эң жакшы керектүү адам экенсиң деп, ал өздөрүнө кошуп алат экен да. Ошентип, ар ким өзүнүн керектүү ишин кылып, бирөөсү дубалды сезет экен, биякта Махмуд Газанинин алтыны бар дейт экен. Бирөөсү ит вакил дейт экен. Ит өтө кабат экен, капкан учурда баягы иттин тилин түшүнгөн адамы, ууру айтат экен, токтогула, могу сүйлөп атат, араңарда падыша бар деп атат десе дагы, жок, кылабыз дейт экен да. Дубалды сезди, ит бакырды, Анан ошол жерде бардык нерсе колго түштү, аскерлер келип кармады. Ар бир өзүнүн ишин кылды. Эми баягы түнү көргөн адамды күндүзү таныйм деген адам гана тынч абалда турду, калгандары тынчсызданып эми өлүп кетет экенбиз деп таң калып туруп калышты да. Эмне үчүн? Бул жерде өтө көп алына турган сабактарыбыз бар да, биз үчүн. Баягы парда тартылган. Күнөөнүн пардасы келип бир уруласыз, кайра урула бересиз. Бирде тешилип калбайт да, бул кайра аракет кыла берет, адам өзү каалабаган абалда парданы тешет, анан бизге чоң сыноолор келишти баштайт. Махмуд Газанави башында эле токтотуп койсо болот эле, бирок процесстин ичинде болду да бул падыша. Ошо урулар менен бир болду да мекендешип. Баягы тыныч турган адам карады дагы. Ар ким өзүнүн амалын кылды, колунан келгенин кылды. Эми сен дагы колуңдан келгенин кыл, сакалыңды сыла дейт экен да, баягы падышага карап туруп. Бул жерде эми эркекчилик маселеси кетти да. Ар ким өзүнүн колунан келгенин кылды, мен да өзүмдүн колумдан келгенин кыламын. Макул, силер бара бергиле дейт да, койсуңар деп коет. Бул жерде алына турган өтө чоң сабактар мекендешим, Баягы Кудай Таала баары намек деп коет го, баягы эскертме деп коет го, ошолорду жөнөдө. Балким азыр сиз чоң бир нерсени ойлоп турасыз, ал арам иш болушу мүмкүн. Мени себепчи кылып ошо интернетиңизден чыгарып койду. Кудай бар, камера бар деп бирөөлөр эскертип атабы? Бул эскертүү кадимгидей. Эскертүүгө карабасаң кылат да. Эгер адам бир нерсени катуу каалап калган болсо, насаатты да укпай калат ал. Эч нерсени каалабай, ошол нерсени кылыштын аракетин кылып калат. Бирок бул каалаган нерсени кыла берем, боштондукка чыгып кетем деген маселе жок. Күнөөсүз каламын деген маселе жок да. Бул жерде ар бирибизге алына турган сабактар бар. Баягы эмне үчүн тынчсызданбай турду? Түнү көргөндү күндүзү тааный турган. Эгерде биз түнү дагы күндүзү дагы жаратканды таанысак, эртең чында суд боло турган күн. Парасыз, эч кандай айыптарсыз, эч кандай адвокатсыз, чыныгы адилеттүүлүк таразасы болуп сот боло турган күндө биз жеңип чыгабыз да. Эгер жаратуучубузду таанысак. Бир ит бар мекендешим, карасаңыз, ит канчалык бакырса, сизди тиштеши мүмкүн, ар нерсе кылышы мүмкүн, бирок кожоюнуна карап туруп, итиңди жогот десеңиз, бар кет десе, кожоюну айтса кетип калат баягы ит. Сиз себеби ит менен эмес, иттин кожоюну менен жакшысыз да. Ит түшүнбөйт сиздин тилиңизди. Бирок ит түшүнгөн, ол кожоюнун, кочуманын тилин өтө жакшы түшүнөт. Ошондуктан сиз жаратуучунун көңүлүн алыңыз, жаратылгандардын эмес. Жаратылгандарга канчалык жакшылык кылып, бир жамандык кылың эле, болду, ошол нерсени вечно айтышат. Жаратканга 1000 күнөө кылып, бир тобо кылың эле, бардык ката күнөөлөрүңүздү кечирет. Кимдин ыраазычылыгын издешибиз керек экенбиз? Кимдин ыраазычылыгында экен биздин көңүлүбүздүн тынчтыгы? Биз жаштыгыбызда талаада ар кандай иштерди кылат элек, талаага бактарыбыз бар эле. Барып сосед бала
Бизден чоң эле эми жаш болобуз. Мага азыр фаланчанын таласынан бизге шаптоолу урдап келесиң деди да. Анан ошо урат. Мажуробуздан баягы шабдалларды урдаганы киргенбиз да. Урдаганы кетсек баягы атайын күтүп турган экен. Бул экөөсү сүйлөшүп алган экен. Азыр сага уруулар кетип атат деп бул айтып койгонмун телефон аркылуу билбейм. Баягы бизди кармап алып ошол жерде чириген шабдалларды жедирген да. Бир жолу өзүбүз эми жаш балабыз кызыгып, алмалар бүшүп турат, алайлы деп бир экөөнү алып, чыгып келип атсак, эшекте келип баягы кармап алган убактын ээси. Ошол жерде чириген алмаларды мен жегенбиз. Мен чоңойдум, 6-7 класстан шаарга кеттим, лисеге окууга башкага кетип калдым. Анан баягы өзүм билбеген абалда баягы адамдардын үйлөнүп, балдары чоңоюп, мен айылга барып калдым каникулда. Барып, баягы жаш балдардын планын угуп калдым да. Паланчанын гиласыга киребиз. Бизде билесиздер, гиласыбыз Баткенде баягы Учкургон тараптарда гилас шабдалы өтө көп. Бизде да гилас бак бар эле. Баягы жаш балдар биздин гиласыбызга урулукка чейин. Планга мен да кошкулам, мен да карап турам. Мен огородду бүт жакшы билем ал. Могу жакта гилас бар, могу жакта эме бар. Планды өзүм жагымда өтө сонун кылып түзүп бердим. Баягы жаш балдар кирди. Гиластарды алып кетишти. Кээ бир шактарындагы сындырышты. Бирок мен өтө сүйүндүм. Өтө кубандым. Билбейм эмне үчүн. Балким ошо чириген шабдалдардын, чириген алмалардын дагы деле оозунда барлыгы үчүндүр. Билбейм. Кээде бирдекеңиз жөндөн жоголуп кетиши мүмкүн. Жаш балдар шабдалыңызга урулукка келиши мүмкүн. Чымчыктар гиласыңызды жеп кетиши мүмкүн. Бирок бактын негизги сыры билесизби? Бул багбандарга өтө чоң эскертүү. Баг дарагыңыздын эмки жылы сонун болуп, эч кандай дарыларсыз дагы жакшынакай болушунун сыры жападан жалгыз сыры. Бул Кытайдын дарысын себиңиз, багбанчылык 100% үйрөнүп кетиңиз, баары жакшы болбойт. Багбанчылыктын сыры мекендеши бул бериште турат. Канчалык көп алса, куштар жесин, жаш балдар жесин, аянбаңыз. Көчөдөн өтүп аткан адам дагы жеп кете берсин. Тескерисинче жакшы, бул сиз үчүн жакшы мекендеши. Ошо дараңыздын сыры бул алышта, бериште. Жараткан өзү карап турат аяктан. Кысынып алып, торлорду коюп, токторду коюп, адамга дагы ток койгондор бар да. Андай болушубуз керек. Жан дүйнөбүздү кең кылайлы. Мына жерибизди кең кылайлы да. Бул дүйнө бизге кеңейе берет. Качан мына жерибиз тарайса, бул дүйнө канчалык кең болбосун бизге тар көрүнө берет. Бул нерсени унутпаңыз. Бишек кымбаттап атат. Бишек өнүгүп атат, өсүп атат. Бир эле сейишиңе эле 500 сом болуп атат, мисалы үчүн. Салыштырганда башка облустарга караганда өтө кымбат. И ошондой да болуш керек. Билесиздерби, мурда Бишекте жашаган достор көчүп кетип атат. Мурдагы негедир файыз баракасы жок да. Айылга барсаң деле досуң Россияда болот, же көчүп кеткен шаарга, баягы жаштыктагы сезимдерди таппай каласың, шаардан дагы, айылдан дагы. Бул боло турган эле процесс. Любой адамда, бир эле сизде эмес. Мен айткым келет. Сезимдерге алданбастан, сезимдерге сынбастан, сезимдериңизди башкара билишиңиз керек. Эгер сезимдердин кулу болуп калсаңыз, сүйүү сизди аяга сүдүрөйт, бияга сүдүрөйт, акыры барып суицидке барганыңызды билбей каласыз. Адам өзүнү башкарган, колуну мынтип башкарганы сыяктуу, өзүнү дагы башкарыш керек мекендештерим. Сезимдерин дагы башкарыш керек. Сиз билесиз, бетиңиз чымчысаңыз ооруйт. Өзүңүзгө ылайыктуу стилде чымчыйсыз. Буганда да өзүңүзгө, бирок башкага удар бергендечи, бирөөнүн сезимдерге удар бергендечи. Неге өзүңүз сыяктуу өзгөлөрдү ойлобойсуз? Неге алардан мурда биринчи өзүңүздү ойлойсуз? Эгерде кана башкаларга тийген ударды, башкалар сезе билип жаткан ударды өзүңүз биринчи сезгениңизде, кана ушул процесс болсо, сиз башка бирөөнүн ортодон мурда көңүлүнүн жарасын, жүрөгүнүн көңүлүнөн жаш, көзүнөн жаш агызыштан мурда ушул оору сизге келсе биринчи, көргөндөн кийин анан болбойт экен дейсиз да. Ошондуктан айтайын дегеним, бычакты өзүңө ур, оорубаса башкага ур. Бактылуулуктун сыры эмнеде? Стройкада иштеп аткан адамдагы, көчөдөгү бомуштагы, кайырчыдан баштап падышадагы бүгүн бактылуулукту издеп жүрөт, эңсеп жүрөт. Бирок мен бирдекени жөнөкөй эле көп татаал маселелерди айтпастан, Лев Толстойдон баштап дин, бизнес, башка маселени айтпастан жөнөкөй тил менен түшүндүргүм келет да. Биз качан ички дүйнөбүз кеңейсе, сыртыбыз кеңейет. Качан ичибиз кыскарса, сыртыбыз дагы кыскарат. Адамдар жүрүшөт, 4-5 эт кылып алсам бактылуу болом. Эптеп квартирадан жер участка алып туруп, сонун сарайда дачаны салып алсам, ошол жака көчүп чыксам бактылуу боломун дейт. Мен айтайын дегеним, Кыргызстандагы бар бомуш Дубайда дагы бар. Кореядагы бар бомуш ал Америкада дагы бар, Россияда дагы бар.
Болмуш бардык жерде болгонудай биз сырткы дүйнөбүздү канчалык өзгөртүп койбойлу мекендешим. Макул сен азыркы абалында Америкада болуп кал, макул сен азыркы абалында Швейцарияда болуп кал. Бирок ички дүйнөң тар болсо, ички дүйнөң кысылган абалда болсо, сырткы нерсебизди канчалык алмаштырганыбыз менен биз бактылуу болуп калбайбыз. Ичкидеги намкөрлүк, ичибиздеги ичтарлык, ичибиздеги адамдарды жек көрүү нерсени өзүбүз тарбиялап, өзүбүздүн руханиятыбызды жаңылабасак, биз эч качан бактылуу боло албайбыз. Буга таалимдүү, тарбиялуу агайлар керек. Теологдор бар, устаздарыбыз бар, аларга барыш керек, дабааланыш керек кадимкидей. Биз бутубуз ооруп калса, корубуз ооруп калса, жара болсо же сынса врачка барганыбыз сыяктуу бүгүн адамдардын жан дүйнөсү ооруп атканы учуру рухий болезнь, рухий оору эң күчтүү оору. Бул ооруга эч бир оору тең келе албайт. Ичтеги тынчсыздануу, кыжаалатчылык, тамак дагы жебей коесуз. Эчтеке кылгыңыз келбей калат. Ичтен сынып каласыз. Жалгыздыкты каалап каласыз. Нени айткым келет? Муну тарбиялай турган, муну жолго сала турган адисине барыңыз. Рухий ачкачылык бул жаш балада дагы бар мекендешим. Ал телефондон, иградан издеши мүмкүн. Жаңа жаш балдар келет, мечиттин бурчуна келип жатып алат да. Мечитке баягы перчилер алып келип коет да баягы жаш баланычы. Ал комфорт зонадан зерикти, квартирадан зерикти, футбол ойноштон зерикти, телефондон зерикти, игралардан зерикти, мечитке алып калып өзү акырын алып келип койду да баягы жаш баланы. Анан мен ошол жерде отургузуп алып, сааттап сүйлөшөм жаш баланы. Жаш бала кадимкидей сүйгүнүп, кубанып, батыл болуп чыгып кетет. Эгер ошол рухий ачкачылыкты баладан баштап чоң кишилерге чейин биз дин кызматкерлери бербесек, алар арактан, арамдан, сигареттен, телефондон, сойкулуктан, жамандыктан, бузуклуктан издеп жүрө берет. Бүгүн биз дин кызматкерлери эч кандай зарплатага, эч кандай байлыкка, эч кандай бийликке теңелбестен, теңдешпестен өзүбүздүн туура багытыбызды беришибиз керек. Бул нерсенин сыйлыгын жаратуучу гана берет. Жаратылгандар эмес мекендешим. Келиңиздер бир болуп, эч кир немеге теңелбестен, анал кылсын, бул кылсын, керт башыбызды гана ойлобостон, мекен үчүн, Кыргызстаныбыз үчүн, бүткүл дүйнө үчүн, бүткүл мусулман, бүткүл үммөт үчүн аракетибизди кылайлы. Бүгүн эң күчтүү адис мотиваторлук эмес, эң күчтүү ийгиликке жеткен адам Tesladагы Илон Маск эмес. Бүгүн теологдор күчтүү иштешибиз керек мекендештерим. Адамдардын бардыгы ким болбосун бүгүн иштен сыздап жүрөт, кайгырып жүрөт. Бүгүн кайгыдан, сыздан, руханий ачкачылыкты толтуруп, тойдуруп, адамдарды карай турган бизбиз. Ар бир адам аракет кылайлы, ар башыбыз менен, ар кайсы ар убакта. Эгер бул рухий ачкачылыгыбыз тойбойт экен, биз бактысыз абалда кала беребиз. Макул өзүңүз ойлогон тортты жеңиз, макул өзүңүз ойлогон шашлыкты жеңиз, өзүңүз ойлогон жерде жүрүңүз, бирок руханиятыңыз тынчтанбайт экен, рухий жака азыкты бербейт экенсиз, сиз баары очпойдон кала бересиз. Канча нерсе жебеңиз, канча нерсе кийбеңиз мекендешим. Балаңызды эч качан базган баш дебеңиз. Кээде сыпаттар ар кандай төрөлүп калат да. Балдардын кээде колу узунураак, кээде алты паличкасы менен төрөлүп калат, кээде баш чоң төрөлүп калат. Кээ бир ата-энелер кээ бир учурда, мен өзүм жаштыгымда көп болгон нерсени айтып атам, базган башым дейт да. Эркелетесизби, башка мааниде айтасызбы, айтпаңыз. Анан бизде өзгөчө баягы ырым-жырымга жакын элибиз да. Анары менен төрөлсө, анарбай десе, анары жоголуп кетти экен деп туруп, анарбай коюшат. Жарасы менен төрөлсө, жарабай деш керекпи? Көпчүгүнө бир нерсеси менен турган болсо, ревматизмим деш керекпи ошондо? Не деш керек? Сынык төлөсө, сыныкпайм деш керекпи, мисалы үчүн? 6 айда төрөлүп калса, баягы ай күнү жетпей эле төрөлгөндөр 6 айлыгым, 7 айлыгым деш керекпи? Толуп кетеби ошондо? Жок. Ырым-жырымдарга алданбашыбыз керек мекендештерим. Балдарыбызга өзүбүз ат, наам ыйгарып койбойлу. Эртең досторунун алдында уялып калат. Сиз айтып аткансаңыз, сиз баш болуп, ошол атка үйрөтүп койсоңуз, ошол жерде ойлонушу, мээси, процесси ошол нерсеге таасир этет кадимкидей. Арстаным, жолборсуң, эрктүүң, жоомарт атаңдай болгон, Манас бабаңдай болгон. Душман келгенде катындардын аркасында жашынбай, телефондун алдында телефон баатыры болбосун, элдин алдына чыгып лидер болгон, элди башкарган жетекчи болгон деп эркелетишиңиз керек. Балдар тарбиясын ойлонушубуз керек мекендештер.
Dünyayı kebir, dünyayı sagir deydi. Бұл çoğ dünya жана кичине dünya деген түшүнүк бар. Элестетсеңиz, дүйнөбүздө 7-8 миллиард тегереги адам болуп калдык. Эми ушул эле жерден түн асманды карасак, эсепсиз жылдыздар көрүлөт. Жылдыздын алдында ай, айдан караганда жерде көптөгөн түрдүү нерселер бар. Мына элестетип кетсең, ошо 8 миллиарддын ичинде, ушунча 200 канча өлкөнүн ичинде Кыргызстандын ичинде кайсы бир област, ичинде район ичинде кайсы бир айылдын ичинде кайсы бир көчөдөгү сиз ойноп жүргөн биз дүйнө үчүн канчалык маанилүүбүз? Биздин бар жоктугубуз билинбейт ачыгын айтканда. Эмне айткым келет? Бул жерлер кимдерден калбады? Бул аалам кимдерден калбады? Ааламга падыша болгон, ханыша болгон кимдер гана өтпөдү? Елизавета, Кристофер Колумб нелерди гана кылып кетишпеди? Билесизби, байлык маселесинде сейф, бүгүн акчаларды сейфке салабыз, Мурда ошондой хан сарайлар болгон, ошондой чоң үйлөрдү салышкан акча сакташ үчүн. Ошо акча сактаган үйдүн колубун көтөрүп жүрө турган, элестесеңиз, калидини ташый турган 40-50 төөсү бар адамдар жашаган. Күрүчүнү көтөрүп жүргөн атайын төөлөрү болгон. Ушундай байлар өткөн, өтүштү да бардыгы. Калышкан жок, өтүштү, өлүштү. Эгер байлык маселесинде жолго чыксаң, сен жарышамын десең, белиңди үзүп аласың. Белиң үзүлүп кеткенин түшүнбөй каласың. Биз кадыр кымбаттыгыбыз менен эмнебизди калтыра алабыз? Элге болгон эмгегибизди, динге кошкон салымыбызды, адамгерчилигибизди калтыра алабыз. Билесизби, айылыңыздан эле жөнөкөй карасаңыз, ошо бараң-шараңды кылып, өзүнү гана ойлогон, керт башын ойлогон, айла бир иш болсо кошулбаган, жеке өзүн ойлоп бай болуп жашаган адамдан эмне калды? Паланча ошондой эле деген сөздөрдөн башка эчтеке жок. Бирок көпүлө салган, жол салган, паланчага рахмат, сенин атаң ушундай болгон, бизди айыл колдогон, мындай иштерди кылган деп. Небересин сенин үлгү болгон аксакалдар, аталар жок эмес. Чоң дүйнө жана кичине дүйнө. Чоң дүйнөнү ичибизге киргизишибиз керек. А кичине дүйнөнү сыртыбызга чыгарышыбыз керек. Чоң дүйнөнү ичибиз кең болуш керек. Ичибизден кеңири жашаганды билейли мекендешим. Ал жок, бул жок. Бүгүн адамдар бүт нааразы, намкөр, арызданма жаныя кысылып кетти. Ачыгын айтсам, адамдар кысылып жашап атат бүгүн. Жарышып атат кадимкидей. Жарышып аткан нерсеси ошол ылайыктуу болсо деле макул эле, бирок ылайыктуу эмес, татыктуу эмес. Татыксыз нерсе үчүн өмүрүн өзүнүн Аллах Таала берип койгон эң жакшы убактысын өмүр ысырап. Кадыр кымбатыңызды билиңиз. Сиз арзубаган 60 жылдык жашоодо сизден кийин эмне калат? Окула турган китептериңизби? Интернеттен сизди карап туруп көрө турган тасмаларбы? Нейлер калат? Жаңы үйлөнгөн жигиттер аялыңызды эркелетиңиз. Кантип эркелетишти билбейсизби? Сүйгөнүм, сүйүктүм, сулуум, боорукерим, таза жүрөгүм, кереметим, жакшы жарым, жаным, жалгызым, бар дүйнөм, таттуум, шекерим, канттайым, шоколадым, кадерим, балым, балыгым, жүзү анардайым, кумайрам, бейишим, периштем, мышыгым, коенегим, коенчогум, боорсогум, берметим, каймагым, ыстык сепаратордон чыккан каймагым менен, козум, жөжөм, жүжүм, мелегим, ашкым, душам, душам ая, нурум, жылдызым, жеру асманым, ашкым, мелегим, сүйүү эмне билбейт элем, мен эч кимди сүйбейт элем, сүйүү эмне билип алдым, паланчаны сүйүп калдым, деп атын кошуп, ырларды жазып арнап, аялыңызга романтика кылыңыз, урматтуу эркектер. Биз кыргыздар көбүнчө копол келебиз. Неге сасет өлкө өзбектөрдө ажырашуу аз бизде көп десеңиз, бизде копполубуз айла карата. Алар романтикага жакын, туулганда көп мындай таланттуу туулат го өзбектөр. Аялына сиз деп сүйлөйт, жада калса туулган баласын дагы сиз деп сүйлөйт да. Бизчи ойлонойт. Проблемасы көп, иши жүрүшпөй аткан,
көйгөй, проблемасы түшүп жаткан адамдар бул нерсени угуп койсун. Бул дүйнөдөгү эң укпаган, балким жашооңузга эң көп пайда бере турган нерсе. Бир окуучу талип илим агайдан, мугалимиден, устазыдан бир канча жыл сабак үйрөнөт экен. 4000 хикмат үйрөнөт экен. Малколм X 4000 сөздүк китептерди жаттап алган го. Бул болсо 4000 хикмат үйрөнөт экен да. Сабактарды алып илим жолуна эми мен дагы багыттайын, мен да илим таратайын деген максатта агайынан уруксат сурайт экен. Мага жолумду бериңиз, батаңызды бериңиз деп айткан учурда агай карап туруп, кетишиңден мурда сага бир сабак үйрөтөйүнбү. Бул сабак 4000 жаттап алган, 4000 амал кылып жаткан сабагыңдан дагы күчтүүрөөк сабак сага дейт экен. Бирок албетте айтыңыз, эмне сабак? Айткан учурда устазы карап туруп, элестет, сен бир жерге бардың, койчуманын алдыга, койчуманын койлорун кайтарып жүргөн көптөгөн иттери бар. Ит келип сага бакырса, сен канчалык койгонушка аракет кылган баары сени тиштейт. Бирок сен эч кандай аракет кылбай эле койчуманга айтсаң, койчуман бир сөзү менен өздөрүнүн иттерин алыска жөнөтүп коет. Токтотуп калат демекчи. Мен айткысы келет. Сен Аллах Таала жаратып койгон бул дүйнөдөгү иттерге убакыт бөлбө. Сен койчуманга маселеңди карат. Пешенеңди ошол койчумандын өзүнө карат, жүзүңдү койчумандын өзүнө бур, ошол учурда иттер өзүнөн өзү жоголот дейт да. Бул жерде түшүнүк, өтө терең түшүнүк бар. Ар бирибизге тиешелүү. Ким врач болсун, ал психолог болсун, ал диетолог болсун, ал фитнес тренер болсун, ал стройкада иштеген прораб болсун, айырмасы жок. Ким болбойлу, бул жерде ар бирибизге алына турган сабак бар. Жашоодогу иттерге маани берсек, чөгөбүз, өнбөйбүз. Эгерде биз бардык миссиябызды, бардык селибизди койчуманын өзүнө карата турган болсок, жараткандын өзүнө багыштай турган болсок, жашоодо көп нерселерибиз биз чече албай турган маселелер дагы чечилип кетет. Кымбатын ал, кымбатын ки, кымбатын же, өзүңдөн аяба. Акча бар кысынып жашаган адамдар бар да, Акча табып атат, акчага жараша кийин, акчага жараша машина мин, бул жаман нерсе эмес бекен дешим. Ошол жөнөкөй кийим кийип алып деле текебир болуп жүргөндөр бар. Текебирчилик кийген кийим машинага карап бааланбайт. Билесизби, 570 машинадан түшүп жөнөкөй келип учурашкандар бар. Бирок Жигулиден түшүп туруп сен ким элең дегендер бар. Баягы алдыга тонировкаларды жабыштырып алып, музыканын 80-80 градус коюп, кудду бир эле ошондой машина бар да. Мындай байкасаң, ушу Жигулини минип алган бала музыканы катуу койгон, колонкаларды коюп алган, Жигулини эптеп карыз кылып диске коюп, эптеп бир нерсе кылып жасап алган. Күнү түнү укташ кыздар менен жүрүш иши ушул. А бирок серьезный 5-7 минип алгандай балдарды карасаңар, акылдан күчтүү, диянаттан күчтүү, өз намазын окуган күчтүү балдар да булар. Анан тихо мирно эле жүрөт булар. Баягылар болсо өзүчө көчөнү эч кимге бербейт да. Мен айткым келет. Бир кофе алышыңыз керек, мисалы $20 аян отасыз да, жок ичпей эле коеюн деп. Жок, ичип туруп $50, $100 нерселерден ойлонуңуз, подумайте этиңиз. Но өзүңүздөн аянып кысынып эч качан байыбайсыз да. Ошо тескерисинче алыңыз келип аткан нерсени алып туруп, наоборот, келе турган кирешени көбөйтүш керек экен дешим. Сиз, албетте сиз токтоңуз. Билем, шашып жатасыз, көйгөн маселелериңиз өтө көп. Ар дайым шашып, колдоруңуз титиреп, акча кармаганда колдоруңуз башкача болуп, көйгөн маселелериңиз башыңызда толуп жатат, проблемаларыңыз өтө көп. Айдын 15-и жарык, 15 караңгылык, түндөрдүн түпкүрүндө калып кеткениңиз өтө жакшы билип турам. Бирок азыр ыйлап жаткан көз жаштарыңыз бир күн кубаныч көз жаштарына алмашат. Мен ишенем, мен билем, сиз күчтүүсүз. Сиздин колуңуздан көп нерсе келет. Айтайын деген, эч качан өзүңүзгө өзүңүз колумдан келбейт дебеңиз. Макул алар айтышсын, алар дейишсин, дейишет, акыры келип жейишет. Өздөрүнө жарашасын, алышат, кетишет. Бирок сиз эч качан сынып калбаңыз. Сиз токтобоңуз. Ташбакадагын дарегине жетет, жыландагын, куштагын дарегине жетет. Болгону, токтобосо болгону. Токтобоңуз. Мен сизге ишенем, колуңуздан көп нерсе келет. Азыркы көз жаштарыңыз кубаныч көз жаштарына алмашын толук түрдө ишенем.
Аракетиңизди кылыңыз. Туалетти башка кылыңыз. Урматтууларым, кафе салып жаткан, ресторан салып жаткан, общество коомго бирдеке кылып жаткан адамдар, баня болобу, башка болобу, туалетти башка кылыңыз. Женский башка болсун, эркектердики башка болсун. Маданиятсыздыкты, уятуулукту, абердүүлүктү жок кылуунун жалгыз бир жолу ушул туалет банядан башталат. Билебиз, тарыхты мындай изучать этсек, кичине эле тарыхта чыгат, ким эмне кылганын, кантип аберсиздикке үйрөткөнүн. Ошондуктан абердүүлүктү, тазалыкты сактап калыштын жалгыз жолу башка болсун. Кафе саласы башка болосузбу? Аялдардыкы башка, эркектердики башка салынсын туалеттер. Туалет бизнесин кылып жаткандар, бул нерсени эсепке алыңыздар. Сиз, албетте сиз, токтоңуз. Билем, шашып жатасыз, көйгөн маселелериңиз өтө көп. Ар дайым шашып, колдоруңуз титиреп, акча кармаганда колдоруңуз башкача болуп, көйгөн маселелериңиз башыңызда толуп жатат, проблемаларыңыз өтө көп. Айдын 15-и жарык, 15 караңгы түндөрдүн түпкүрүндө калып кеткениңиз өтө жакшы билип турам. Бирок азыр ыйлап жаткан көз жаштарыңыз бир күн кубаныч көз жаштарына алмашат. Мен ишенем, мен билем, сиз күчтүүсүз. Сиздин колуңуздан көп нерсе келет. Айтайын дегеним, эч качан өзүңүзгө өзүңүз колумдан келбейт дебеңиз. Макул алар айтышсын, алар дейишсин, дейишет, акыры келип жейишет. Өздөрүнө жарашасын, алышат, кетишет. Бирок сиз эч качан сынып калбаңыз. Сиз токтобоңуз. Ташбакадагын дарегине жетет, жылан дагын, куш дагын дарегине жетет. Болгону, токтобосо болгону. Токтобоңуз. Мен сизге ишенем, колуңуздан көп нерсе келет. Азыркы көз жаштарыңыз, кубаныч көз жаштарына алмашыктуу түрдө ишенем. Аракетиңизди кылыңыз.